ülkede. Hiç kimden milisa kılmadıklarından hiç kimden yardım yok. Emdiğinlerimizi bilmey ülkede ilan sıkta 3 günden beri oturabız. Hurmatlı. Kaçıya kıtırşa içmeyi istedi. Sıralarım uşlardan işin. Hakikatlı türde çeşit veringizleri suranam için. Hurmatlı Sadır Nurkожоевич, hurmatlı Канчек Ташиев, sizlerden men өтүнөрүм ушу баламды Жамбылак айыл өкмөтүнүн башчысы Боскунчиев улан, ошонун төрагасы, депутаттын төрагасы дагы бир Самат, дагы бир айыл өкмөтүнүн иниси үшөөлөп групповой болуп менин баламды өлтүрөйүн деп сабап аябай кордоп, белдерин сындырып, денесинен 7-8 жеринен жаракат алдырып сындырып, 2-кабаттан ыргытып ийишкен. Ушул боюнча азыр өкмөт тарабынан эчтеке чара көрүлө элек, милициялык кызматтан да эчтеке чара көрүлө элек. 3 күндөн бери ушул жерде эчтеке кыла албай жатабыз. Ушуну адилеттүү түрдө чечип бериңиздерди суранам. Мына баламдын 2 буту кыймылдабай жүрүнүнө доо кетип отурат ушул жерде 3 күндөн бери ыйлап сыктап отурабыз ушул жерде. Эч кимден милиция кызматтарынан эч кимге жардам жок. Эмнеңларыбызды билбей ушул жерде ыйлап сыктап 3 күндөн бери отурабыз. Hurmatlı. Kaçıya kıtırşa içmeyi istedi. Sıralarım uşlardan işin. Hakikatlı türde çeşit veringizleri suranam. Üçü boştondukta kana sayrandap yürüşet hazır. Menin kolumdan eşteki gelmeye kaldı. Men аты жөнүм Турсунбеков Алмазбек Турсунбекович. Иштеген жерим Нарын району Жамбылак айыл аймагында Жамбылак айыл аймагына караштуу Достук айылынын айыл башчысы. Биз Бишкек шаарына Жамбылак айыл өкмөтүнүн башчысы Боскунчиев Улан Бейшенбекович болуп, Жамбылак айылдык кеңешинин төрагасы Акматов Самат Саламатович болуп, бияка иш сапарыбыз менен келгенбиз. Качан келдиңиздер эле? 30 күнү Улан Боскунчиев Бейшенбекович экөөбүз чогуу келгенбиз Нива менен. Биз айылдык кеңештин төрагасы эртең менен бизден мурун кеткен. 30 күнү анын тою бар болчу экен, ал тойго келиптир. Эртеси 31 күнү, биз 30 күнү келдик. Келгенде квартира снимать эттик. Немеден Проспект Мира 49-тан 17-чи квартираны. Ака жаттык, эсалдык. Эртеси эртең менен айылдык кеңештин төрагасы Акматов Самат Саламатович келди. Самат мырза келди. Самат мырза келди. Анан биз үчөөбүз чыктык, машинаны айдадым мен. Чыгып Советский Скрабинадагы Дастан фирмасына бардык. Анткени Дастан фирмасы биздин Достук айылына канча 10 жылдан бери бүтпөй аткан сууну тартып атышкан, ошо суу боюнча келгенбиз. Андан чыгып, кайра суу департаментине бардык, жанагы немеде Душанбинка Медеревадагы. Аяктан чыгып, анан квартирага бардык кайра. Квартирага барып, анан отурдук. Аяктан отуруп, кыздарды чакырабыз деди, майрамдайбыз, жумуштарыбыз баары шаар бүттү деп. Квартирага киргенде эле, андан мурунку күнү Улан Бейшенбековичтин биякта чогуу иштеген бир тааныш кызы келип кеткен. Ал бир арак, 2 шора алып келип, чыдап кеткен. Ал күнү ичкен эмеспиз. Анан ошол жактан келгенден кийин эле төрага айтты. Самат мырза айтты, аракты алып чыкчы Алмаз, куй деди. Сизге? Мен өкөндө куюп бердим. 2 эле стакан бар аякта. Ашык стакан жок. Мен да суу сабап атам, бир аз кичине пиво чейин деп, ошол жерде бир гараж бар болчу. Анан гараждан уртап отургам мен. Андан кыздар экөө кыз иштей баштады, тияка тиги тааныштарына чалып атып, анан Айыл өкмөт глава менен төрага. Төрага. Сизге боло иштейм дедиңиз? Мен Достук айылынын айыл башчысы, Жамбылак айыл аймагына караштуу. Айыл башчы, айыл өкмөт глава, анан кийин төрага үчөөңүздөр келдиңиздер, айта бериңиз. Негизи бияка менин келишимдин деле немеси жок. Мен контракттык негиздейбиз айыл башчыларчы. Биз штатта эмеспиз. Биз эч жерде колубуздагы материальный ответственность дагы бизде эч нерсе жок. Биз эч нерсени чече албайбыз. Просто ошо айылдагы жергиликтүү маселелерди гана карап, эл менен иштешебиз да. Андан кийин эмне болду? Андан кийин тигилер бирөөнө чалып атышып,
бирөө номерин издеп атып да Мики деген баланы тапты. Ал ошо главанын иниси, тиги төраганын досу экен. Ал келди. Ал да арак-барак алып келди. Ал да башында ичпей аткан, анан аны кыйнап атып ичиришти. Ал ичип баштагандан уже ал мага наез кыла баштады. Сен жакпай баштадың деди. Ким наез кылып баштады? Жана Мики деген. Анан Иниси. ошентип атканда эле бир кезде тиги айыл өкмөткө главага звонок келди чужой номерден. Алды дагы төркү комнатага кирип сүйлөшүп атканда мен артынан кирсем, прокуратурадан текшерүү келиптир деди. Сен мамаң жасты беле? Фамилиясы ким деп сурады. Мамам фамилиясы Арекеева десем, деп койду дагы. Сүйлөшүп бүтүп кайра келди дагы. Койчу ичели деп туруп 2 стаканды подряд ичти. Ошондон кийин үчөөнүн тең мага немеси өзгөрүлдү. 31 күнү кечинде болот, Болжол саат канчада? Болжол менен саат кечке маал уже. Караңгы. Точно билбейм. Анан 1:10 аялым чалыптыр. Мен телефон кандай алынып калганын билбейм. Ошол убакта үчөөлөбөгүлөчү, пожалуйста, Уланбайке, суранам силерден деп жалынып атыптырмын. Андан кийин эле телефонду өчүрүптүр, андай билбейм. Алар айтты. Улан Боскунчиев айтты. Мен президентский аппаратта таанышым бар деди. Улан Боскунчиев глава, Глава Улан Боскунчиев Бейшенбекович айтты. Мен президенттик аппаратта таанышым бар. Мен сени өлтүрүп туруп, суицид кылып туруп, мен оңой эле кутулуп кетем деди. Мен даже Айгүл Жапарова менен тууганчылыгым бар деди. Мен сени өлтүрүп туруп, спокойно басып, спокойно чыгып кетем деди. Мен сени суицид кылып жаап коем деди. Андан кийин эч нерсе билбейм, мен эсиме келдим, кече операциядан кийин эсиме келдим. Операциядан кийин реанимационныйдан суу сабап аткан убакта эсиме келдим. Ал калган убактарын билбейм. Алар кандай кылып, кандай болгон, эмне болгонун Канча билбейм. күн ушунда комада болдуңуз? Комада болот да? 31 күнү неметтим, ошондо 2 күнү Ойгондуңуз, 31 күнү операция ошондо 10 аял менен жана чалып кандай болуп кетти, 26 мүнөт өткөндө ошондо чалып ошол убакыттан кийин байланыш Зөөкүрлүк менен ошол квартирада камап жатып, 2-3 саат. мени кетиргиле деп, чыгаргыла деп, үйдөн чыгаргыла, мен инимдикине кетейин деп жалындым, бирок ал үчөө мени 4 комнатага камап алып сабашты. Үчөөлөп. Мен жалындым. Экинчи кабатта болчу. Анан? Экинчи кабат ошондо подвал бар, анан ошондо где-то 2,5-3 кабаттай болуп калат да подвал мененчи. Ошондо эмне болду анан? Эмне болуптур? Кийин билбейм, мен башка чабышты, мына тишке мыякта төрага сүзүп ийгенден кийин мен немени жоготтум. Сознаниясын жоготуп калган. Анан булар мен Алмаз Турсунбековдун иниси болом. Анан мен деген эмне болуп калат? Бул окуяда деген биз деген уже ошо 31 күнү түнү саат мамам чалган. Тиги Алмаз тиякта экен, алып кет дегенде эле Алмаз экен менен сүйлөшүп, демек алгандан кийин бир жолу чалышып сүйлөштүк. Биз могу проспект Манаса 49дамын деди. Жок, антип айткан жок. Проспект Мира 99дамын деди да. Так адресин айткан жок да. Анан биз чалганда эле сүйлөштүк дагы эле. Анан 15 мүнөттөн кийин баргандан эле чалсак албай койду. Кечки ошол жерде 1 саат тегерен таппай жүрдүк да. Андан кийин эле мамам чалып калды. Мамама деген тиги айыл башчы айтыптыр. Балаңыз жакшы эле. Айтып берсеңизчи. Сиз апасыз, мамасы болосуз, Мен ушу жабырлануучу Турсунбеков Алмаздын апасы болом. Ошо каргаш алып күнү мен ушинтип келиним телефонду көтөрүп мама деп монтип атыптыр дегенден эле биз тыңшайлы деге аңгычы болуп эле телефон өчүп калды. Анан мен ушу айыл өкмөтүндө телефону жок болчу менде. Анан мен аны таап, айыл өкмөтүнүн телефонун таап, анан чалдым. Чалсам албай атып, анан бир маалда алды. Алганда эле мен улан кандай дедим мен. Улан кандай десем, жакшы деди. Ишиңер бүтүп атабы десем, ооба бүтүп атат, бу ким деди. Мен Алмаздын апасымын десем, эжеке кандайсыз, жакшысызбы, жакшы турасызбы деп эле ушинтип жалпалаңдап айтты да. Анан улан тиги мен Алмаздын телефону өчүк болуп сүйлөшө албай атам. Мени сүйлөштүрүп койчу десем, эжеке биз жакшы эле турабыз, биз кичине бүгүн майрамдап аттык эле. Азыр мен сүйлөштүрүп коем деп телефонду өчүрүп койгон боюнча такыр сүйлөшүлбөй калды. Анан ошондон кийин эле мен Асылбекке чалдым. Асылбек тиги Алмазды сүйлөшчү, Алмаз телефонун ала албай атам, ушундай болуп атат, бир жеме болуп атат окшойт. Иш кылып кандай кылсаң дагы тапкын дагы Алмазга баргын дедим.
ошо боюнча буларда оштике маалымат ала албай ошо тегерем жүрөбүз кечке ала албай коюшту. Ошо менен мен күтүп таң атканча чалсам бига боскун чийип алган жок. Анан бир маалда мен эсим уктап калганда мага бирөө чалыптыр. Түнкү саат 2:20 чалыптыр. Мен аны көргөн жокмун. Ошо 1-август ошо түнү ошо 02:20 деп түшүп тур. Аны мен караган да эмесмин. Анан мен жумушка кетмекмин. Анан жумушка барайын деп атсам саат дагы эртең менен мага бирөө чалыптыр. Чалып эле тиги сиз Турсунбековдун Алмаз Турсунбековдун апасысыбы деп чалды да анан ооба десем ушинтип бизге ушундай арыз түштү деп бирдеме деди. Анан ал ошентип эле бирдеме деп басып койгондон кийин ушул мен угуп укпай калдым да. Анан кайра ошол заматта эле кайра больницадан чалышты, врач чалды. Мен Алмаз Турсунбековдун апасысыбы дедим. Ооба десем ушундай бизге аябай оор абалда бизге балаңыз түштү. Аркасы сынган, бүт жери талкаланган. Срочно операция керек дегенде мен аябай жаман болуп эле биз нарында эле барабыз деген боюнча эчтеке айтпаптырмын. Ошондон чалып эле кайра аны басып салып эле анан тиги балама чалдым. Алмаз Асылбек каяктасың десем жумуштамын деди. Алмаз эмне кылсаң да Алмазды ушундай мага чалышты, ушул номерге чалчы дедим. Ошо менен эчтеке связь болгон жок. Мындай болгондо мага чалды жумушта отурганда 9-дан бир 20 мүнөт калгандачы. Ушундай срочно да ыйлап эле чалды. Алмаз аябай оор абалда, реанимацияда экен. Биринчи тез жардам көргөзүп тетиги республикалык национальный госпиталда. Анан мен жумуштан туркап эле түз эле машина айдап эле келдим. Келип эле врачка жолуктум. Врач айтты, аябай оор абалда, сознаниясы жолгон, өтө акыбалы оор, кыр аркасы сынган, талкаланган, жанчылган, жамбашы сынган, буту сынган, жүлүнгө салган. Булар деген жанагы аябай зверский 2-3 саат квартирага камалып, үчөлөп, зөөкүрлөрчү аябай сабаган да. Өлө сабап, анан буларды деген ошол жерден белин сынган, жамбасын сындырган, анан сознаниясын жоготуп койгондо суицид кылалымын деп туруп терезеден 2-нчи этаж, 3-нчи этаждан ыргытып ийген. Ыргытып ийип булар скорыйда чакырган эмес да. Скорыйда аяктан көргөн очевидциялар чакырган, көчөдөн ары бери өткөндөр чакырып, анан ошолор салып берген да, булар да салып берген эмес. Анан скорый келип, ошоктон бияка регистрация болгондон кийин 102-ге чалып, 102-ден Первомайский роудун следователи Алмазова Бурул деген келген да. Бурул келип, аларды неме кылып, мама чалган. Мама чалып, мама чалганда мама албай калган да ошол. Номерин кимден алганда известно да. Анан мындай болот да. Андан кийин эле ошол болуп калды. Мен ошо келип 9:30 келип врачка жолуктум. Врачка жолуккандан кийин эле айтты, срочно операция менен жазаш керек, жаза кыла дедим. Срочно эч кандай эмес жок. Срочно жаза бергиле дедим да, алар аппарат жасап, аппаратты заказ кылыш керек деди. Ошондо саат 9-дан кечки саат 7-ге чейин Алмаз экен реанимацияда эч кандай жардам да берилген жок. Эми ошокто жатты, эч кандай аябай неме абалда жатты да, кыйналып жатты, оор абалда. Анан кечки саат операциядан саат 5-терде кирип, саат 7-лерде 2 саат, 1,5 саат, 2 саат операция болду. Биринчи августтун кечинде. Биринчи августтун кечинде болду. Анан ошол операция болоордун алдында немеге алып бардык? Юрфага алып бардык, эмеге рентгенге, томографияга алып бардык. Башын тарттык, анан жамбаш сөөгүн тарттык, белин тарттык. Ошондо жамбаштагы сөөгүн сынып кеткен, анан аркасы сынып калган да. Аркасы сынып немеге кирип кеткен. Жүлүнгө кирип, белден ылдый иштебей калган. Анан ошондон келип туруп эле уже перед операцияга даярдалып атат да. Анан операцияга даярдалып, ошентип саат бир 5-терде кирип 2 саат операция болду. Анан Кудайга шүгүр, Кудайдын арманы менен буюрса жакшы операция болду деди, врач айтты да. Анан ошол бойдон эртеси саат 9-дарда кичине эсине келе баштады. 2-август күнү. Анан келе баштады дагы, анан саат 10-11 менен палатага которулду да. Анан ошондо наркоздо где-то 14 менен ойгонду. Наркоздон ошо өзүнө келип ойгонду дагы эле. Анан ага чейин тиги следовательдер менен байланыша албай атты, аларды албай атты. Анан чолпон эжем неме кылды да, издеп. Мен Турсунбекова чолпон, байкем болот. Эчтеке болгондо мен следовательдерди каяка арыз түшкөн, эмне болгонун барып билейин деп мен кеттим да. Анан Ленинский роудага түшкөн дешти. Бизге жеткен маалымат боюнча Ленинский роудага бардым. Аяктан дежурныйлары жок, бизге андай арыз катталган эмес деди.
бул район кайсы район интернеттен карасак эле карадык, ага чейин деле караганбыз, бирок бул Ленский родуга түшкөн деп эле айтылып атты да. Анан Первомайский адрес боюнча Первомайский родуга түшкөндө Первомайский родуга бардым мен. Первомайский родудан дежурныйларынан ышып дагы ал жакта да турдук, бияка түшкөн эмес деди. Анан кайра 102-ге чалдым мен. 102-ге чалдым, анан ушундай болгон, ушундай окуя болгон, каяка түшкөн десек эле эме деди. Ал интернеттен карадыңарбы, аяка карайт экен деди да. Кайсы районго деп. Билинг болчу. Манаса 49. Жок, берки бети. Берки өтүп, Манаса 49 деп издедим да, менин укканым боюнча. Анан аяк Первомайскийге карайт болуп эле Первомайскийге бардык. Анан ал жактан да мындай постовой экен да. Постовой мындай катталган эмес болуп эле. Анан ушундай катталыптыр, силерге эле кетип калды, катталган жок бизге деп тиги ошо постовойлор кетиришти да. Жок, азыр ошо постовойго бардык, кетирбейди аларчы. Анан кайра 102-ге чалдык. 102-ге чалсак дежурныйдан сурагыла, базасында болот деди. Анан дежурныйына кирдик, аты жөнүн да тактабай калыптырмын. Дежурныйына кирсек, эмеге жибек жол Тыныстанова, первый гом деп коет экен, биринчи гом деп. Ошол жакка баргыла деди. Ал жакка бардык, ал жакка барсам эме деди. Азыр построение болуп атат. Чакырылдыңар беле деди. Анан жок дедик. Построение болуп атат, күтүп тургула деди. Анан күттүрдүк, бир 15-20 минуттай күттүрүп эле анан кайра бардык, тиги дежурный аначы. Бүттүбү построение депчи. Анан барсак эле следователь Алмазова бурул экен. Ага бардык, анан барсак эле мен силерди чакырган эмеспин деди. Мен эч кимди чакырган эмеспин деди да. Анан ушундай Түшүптөр Турсунбеков Алмаздын карындашы болом. Арыз жазайын деп келдим. Кандай болгон окуям, эмне болгон дедим да. Десем, мен сага эчтеке айта албайм деди. Арызды ала албайм сенден деди. Эмнеге арыз ала албайсыңар десем, байкеңен доверенность аласың, анан ошонун негизинде сен арыз жазасың деп койду да. Мен эми мунун деле порядогун түшүнбөгөн үчүн мен дагы эметип калдым да. Анан анан эме деди да. Эсли деп, мындай болгон убакта кандай болот эле дедим да. Эсли ал ойгонбой калган убакта тигин колунан доверенность жок деп силер албайт белеңер дедим да. Албай коет белеңер десем, Кудай сактасын деп атпайбы, Кудай сактасын депчи. Анан ошол убакта эле эме болду. Алмаздын, Алмаздын телефону бир нерсе ошоктон сөз болуп кетти, точно эстей албайт атам. Анан Алмаздын телефону менде деп айтты. Анан тергөөчү, бир паспорт бар экен жанында. Азыр элестетип атам да. Анан 2 телефон бар болгон. 2 телефон, ал телефондорду көрсөтсөңөр десем, көрсөтө албайм деди да. Көрсөтсөңөр мен телефонду тааныйм дедим да. Бирок көрсөтсө 2 телефон болгон. Анан жок, ал телефондор анык эмес дедим. Десем эле иним чалып калды. Алмаз сүйлөп атат, өзүнө келди депчи. Анан ушинтип арыз албай атат десем эле, келе бериңизчи деди. Келе бериңизчи деди да. Анан андай болду да. Алмазке мезине келди. Анан Алмазке жакшы сүйлөшүп бир аз эме кылгандан кийин жакшы айта аласызбы, баарын жазып бере аласызбы? Ооба деди. Анан следовательди чакыргыла десек эле, анан чолпон жом айттым. Мен следовательди телефондон инем айтты баса. Алмаз байкем эсине келди, сүйлөп атат деп. Анан эсине келиптир, сүйлөп атат, анда жүрү барып заявление алгыла дедим да. Ишти карап баштагыла, заявление алгыла десе, мен бүгүн бара албайм деди. Мен бүгүн бара албайм, мен убактым жетпейт деп койду да. Анан кайра больницага келип, анан кайра чалдым мен. Сүйлөп атат, келгиле, заявлениясын алгыла, иш баштагыла депчи. Анан десек, барам азыр. Каяга эле? Азыр геокациясын жиберип койгула деди. Анан мен жибердим. Келдиби? Келди. Арыз алдыбы? Анан келди. Азыр келгенде арыз келип эле анан неме кылды. Анан бияка келгенде отурду. Бияка айтып берсеңиз мага. Мен ошо азыр мен ушул жерде отургам. Отурсам эле экөө келди. Аябай монтип алып келишти. Эчтеке формасы жок, эчтеке жок эле мына кадимки гражданский кийип тааныштырган да жок. Анан биз следствиядан келдик, чыгып турга деди. Мен апасымын, мен чыкпайм десем, чыгып туруңуз эже деп моюмдай неме кылып баарын чыгарып ийди. Экөөбүз келинчек экөөбүз отурганбыз. Чыккыла биз деген иш жүргүзүп атабыз деген эми биз ойлодук да. Иш жүрүп атат экен деп анан чыктык. Андан кийин биз чыккандан кийин балам калды ушул жерде.
бир аял, бир эркек келди, гражданский экен, экөө тең. Тигинин көк сумкасы бар экен, барсеткасы бар экен, тиги баланын немеси бар экен. Анан силер кимсиңер десем, биз органдан келдик дедик. Силердин органыңарды ким тастыктайт, кандай десек. Эми органдан келдик деп айтып атпайм деп кагып эле сразу баштады. Опер болачы. Органдан келдим деп атамбы, деп атам дедим. Кайсы органдан, кайсы суроодудан десем, сага эмне кереги бар? Мен берген вопроско жооп бере берчи деди. Мен айтып мага наезжать этпе, мен азыр жаңы наркостон жаңы ойгонуп атам десем. Просто мен өзүң тааныштырып коюш десем. Сумкасынан алып чыгып туруп, удостоверение алып чыгып туруп, мына карап туруп, болду, жетиштүүбү сага деди. Аты ким экен? Жок. Көбүдө көрүп түшпөйт. До конца окуткан жок. Мондай удостоверение мондай бетиме такап туруп, жетиштүүбү сага деди. Болду, удостоверение көрдүм, атыңды эле окуй эле коюң, көрдүм дедим. Андан кийин биякта кыз неме боло баштады. Кыз, азыр мен следователь кыз менен сүйлөшүп атканымда билем, мен тааныштырып коюп, следователь кыз, сиз да тааныштырып коюңуз өзүңүздү десем, сага эмне кереги бар деди. Мен берген вопросторго жооп бере берчи деди. Мен жаза албайм, просто жаза бер, кол коюп берип кой деди. Кол коюп берип койдум, бүт баарына. Кой дедим мояка. Мен кое албайм десем, сен койушуң керек деди. Настоять койдурду. Эмне деп жазганымы окуткан дагы жок. Анан ошол кезде мен монтип эшикти Грубый ачып, отношение аябай көп убакыт 2 саатка чейин кармашты. Улам эшикти ачып койгонго жабыңыз эшикти деп эле кыйкырып коюп атышты. Анан бир маалда ачсам эле балам кыйкырды. Мама, булар деген неме экен, мени наезжать этип атышат. Булар подкупленный немелер экен. Мен болду, мен буларга жооп бербейм деп эле кыйкырды. Мен кирип келип эле Асылбек айтып эмне деп жазды экен. Асылбек окучу десем эле окуп атып эле көргөзүп, бу жерде следователь жазып аткан, бу жерде жанагы опер бала турган. Балам келип окуп атып эле, могу жерин деген эмне ооруларын нормально жазган эмессиңер десе эле деген тиги бала туруп колунан жулуп алды да кагазды монтип буга берип туруп, эмне болуп атасыңар, биз иш жүргүзүп атабыз деп эле кыйкырып аябай неме кылды. Ошондон баштап анан мунун телефонун неметти, могу жерде турганда тиги кыз кайра неметип буруп эле телефону бул телефонун сурады мунунчу неме депчи. Телефонун алмасын, телефонун неметип эле телефон алып кетебиз деди. Анан балам айтты, бербейм мен телефонду десе, эмнеге бербейсиң? Биз анын ичиндегилерин баарын окушубуз керек, билишибиз керек деди. Анан биз имейбиз, бирок алып кетип, биз ошонун ичиндеги эмне болгон эмелерин баарын биз жаздырышыбыз керек деди, окутушубуз керек деди. Анан балам туруп алды, мен жок, мен бербейм, эч убакта бербейм. Булар деген мага эмес, мени наезжать этип тигилерге келип иштеген эмелер экен деди. Анан ошондо ошол жерден эле биз неметтик, келиндин телефонун алып эле мен ошол кездеги ошонткенде эле мен келин телефону сүйлөшкөн убагындагысы бар да. Анткени бул ал балам телефону ошол жерде калып өзү эле келди да больницага. Анан бул жанагы бускунчу жанагы уландын колунан биз эртеси түштө бири күнү түштөн кийин алып келип беришкен да, басыночкасын, анан ушу телефон носкисин, анан телефон алып келип беришкен. Биз деле аны билбейбиз да, түшүнбөйбүз. Анан телефонду эле алып калганбыз. Анан ошол кезде биз немебизге келип эле мен айттым, ошондогу звоноктор бар болду экен деп эле анан ошол жерден келинимдин телефонун ачсак, мунун чалган убактысы бар экен да, мунуку бүт ошол кездеги чалган звонокту журналын өчүрүп салышыптыр. Анан ошондо эле келиндикин алып кетем деди, тиги могу следователь кыз. Аны дегенде бербейт, мама бербейбиз, буларга мен ишенбейм. Булар деген подкупленныйлар экен, мен наезжать этип бүт эмнени жазганын билбейм деп эле чыйбылдады. Анан ошондон неме кетти, тигилер агрессияга алдырып, бизди кыйкырып өкүрүп, жанагы опер бала менен далактады тим эле. Кеткен жок, ушул жерден далакташты да, ушул жерден. Алмазбек эм айтты да, окуп койчу, булар туура жаздыбы деди. Анан окуй баштаганда эле, баш жагынан эле, мояга туура эмес болгон окшойт деп эле, Алмазбекке мындай жаздырдыңыз беле десем эле, өзү айткандай жаздырды деп эле жулуп алдым мененчи. Анан тартып ал деди Алмазбекчи, тартып алып эле мына бир-эки тарткандан кийин эле, андан кийин видеого тартчы, булар башкача болуп атат деп эле, анан видеого тартып баштады, өчүрдү деп эле. Алар өчүрүлө болбойт деп эле наез кыла баштады. Койдуңуз видеону? Ооба, наез кыла баштады. Анан сразу видеону да өчүрдүм. Тартып алгандарды өчүрттү, бул картина полный өчүрттү да. Анан кетишти. Анан эле жок. Ага чейин анан Алмазбекемдин тигилердин жана служебный Нивада документтери бар болчу экен. Паспорт, андай госакты, жанагындан барчы Асылбек алып койчу деди да. Анан оперден айттым, мен барып алып коеюн десем, хорошо, тигилерди мен азыр орооду да, үчөө.
анан машинасында роуду да уже опечатанный, уже следователь тергеп койгон, аны ачканга болбойт. Ключтары дагы следовательде. Аларга переживать этпегиле деди. Эгер макул десеңер барып, следовательдин уруксаты менен барып алып берем деди да. Хорошо алып бер деп анан артына барып эле, эже алып сен менен барайын десем, жок азыр мен деген башка иштерим бар, мен сага чалып коем деп эле кетип калышты. Жок, кеткен жок. Орто жолдон айттык неме депчи. Мен деген токтоттум. Не болду, не кылып атасыңар деп. Муну экспертизага бердиңерби дедим да. Экспертизага бердиңер десем, жок деди. А эмнеге берилбей атат десем, мен постановление жазып беришим керек дейт. Постановление жазып беришим керек. Ошондон кийин бере аласыңар деди да. Анан иш козголдубу? козголгон жок да. Козголо элек. Бирөө арыз жаздыбы? Арызды мен жазганы баргам бир күнү. Алган эмес бирок. Албай койгон. Ошол судмет экспертизага мен постановление жазып бере албайм мен азыр деп следователь. Азыркы учурда Азыр мен сиз менен барайын, постановление жазып бериңиз, судмет экспертизага өткөзөлү деп айттым да, өткөзөлү деп айтсам, жок мен азыр жазып бере албайм. Кеч болуп калды анан мен минтип калды анан мен жазып бере албайм анан. Мен деген тергебейм, байкен каршы болуп атат, мен минтпейм деп эле айтып атат мунун баары? следователь айтып атат. Кызбы? Бербейм деп атканда бир жаза калды, бирдеме жазып туруп кол коюңуз деди да. Анан эмнеге кол коюп атам десем, балаңыздын телефонун бербей койду. Ошон үчүн ошого кол коюп. Азыркы учурда тиги үчөө сабагандар кайсыл жакталар? Азыр бош эле жүрөт деп атышат, билбейбиз каякта экенин. Алар келгенде жок, ал бул алмаз эсине келгенче ушул жерде келип жүрүшкөн, алмаз эсине келди дегенден баштап аларды бирден көрө алган жокпуз. Жок, сүйлөшүлөксүз алар. Сүйлөшүлөкпүз, ал деген неме деп бул өлүп калса, жанагындай суицид болду деп эле кутулабыз деген, бул эсине келгенде ушулар деген өлтүрүп ишил ошондой планды алып анткени муну Ошондо айыл өкмөт, Самат анан жанагы төрага местный кеңештин Мики деген айыл өкмөттүн врачкасы. Врачкасы келип аны үчөөлөп муну ошо суицид кылабыз деп кордогон муну үчүн. Неге жини келип калды анткени бул мама. Мен мунун экөөбүздүн ортосунда айыл өкмөттө бул бир арызым бар болчу да. Анткени мунун прокуратуранын ишин билип, анан ушул бошок арыз жазгам. Мыйзамсыз ишин билип калып, Мыйзамсыз ишин билип калып, анан коррупцияга каршы деп анан алар Сен доклад бергенсиң деп туруп мен ошол жерден неме кылышканда мен бияка келишимдин необходимости жок болчу. Просто мен атайын алып келишкен. Анан жанагындай майрамды уюштурушкан булар мени алдап. Мен ичиришкен. Кыз чакырышын болуп ичиришкен. Мен жанагынтип өлтүрүп туруп суицид кылып коюшмак. Суицид деп туруп жаап коймок. Аны мага айткан. Мен президенттик аппаратта таанышым бар. Сен суицид кылып туруп жөн эле чыгып кетем суудан кургак деген сөздөр бар.